Мен операторым Адилет Мухтаров. Бүгүнкү биздин видеобузда кыргыз элине таанымал болуп калган белгилүү уролог, психолог, көптөгөн тренингтерди, лекцияларды өтүп жүргөн биздин белгилүү инсаныбыз Мырзарайым Тойчубаев болмокчу. Бүгүнкү дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө түшүрүп жаткан коронавирус боюнча биз ушул агайыбыз менен бир аз кызыктуу маек курганга аракет кылалы. Сиздер болсо биз менен бирге болуп, албетте ой пикириңиздерди ушул видеонун асты жагына калтырып, жана ошондой эле биздин каналга дагы катталганды унутпай туруңуздар. Саламатсызбы агай? Кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз ийгиликтүүбү? Жакшы турасыздарбы? Азыр эми өзүңүз көрүп атасыз агай, Кыргызстанда кандай баягы абал болуп жатат. Баягы Кыргызстан азыркы учурда кыйын, кырдаал абалда болуп турат. Анан ушул сизге келгенибиздин себеби ушул өзүңүз как врач катары, психолог катары көптөгөн тренингтерди өтүп жүрөсүз. Деги эле ушул коронавирус деп азыр дүйнө жүзү коркуп турган ушул таажы вирусу деп атат кыргызча. Ушул вирус боюнча сиз эмне айта аласыз? Бул коронавирус деген эмне жана мунун зыяндуулугу канчалык? Эми вирустун түрлөрү көп Асхат. Аденовирус, риновирус, ротавирус, коронавирус деп. Эми бул эл грипптин эле бир түрү да, мындайча айтканда сасык тумоонун эле бир түрү болуп атпайбы? Ал бул грипптин бир түрү болгондуктан ошон үчүн бизге чейин деле мындай грипп менен адамдар ооруп келишкен, коронавирус менен. Азыр эми атын эле улук кылып атпайбы? Коронавирус, таажы вирус депчи. Анан бул коронавирус мурда деле болуп келген. Мындай менен адамдар мурда деле ооруп келишкен. Айыгып кетишкен алар дагы. Азыркы мезгилде деле ооругандар айыгып атышат. Мына Ухан шаарында азыр кадимкидей элдер жүрүшөт Ухан шаарында. Япония толук бул эмеден чыгып кетишти. Франция, Сингапур, Корея барышып кетишти. Мына Кыргызстан өзүдө деле жалал абадта деле мына 5 айыгып үйлөрүнө кетишти. Эми азыр айтып атасың, мынан адамдар өлүп атышат го депчи. Мына эми өзү статистиканы алып карай турган болсок Асхат, бир жылда ар кандай оорунун себептери менен 57 миллион адам бул дүйнөдөн каза табышат экен да, бул дүйнөдөн көз жумушат. Ошолордун 17 миллиону инсульт, инфаркттан болуп атат да. Эми статистиканы алып карай турган болсок, рактан 9 миллиондой адам бул дүйнө менен кош айтышат. 3,5 миллион да дүйнө жүзү боюнча бир жылда 3,5 миллион адам алкоголизм, наркоманиядан өлүп атат. 2,5 миллион спидтен өлүп атат. Жол кырсыктарынан улам, авариялардан улам 1,5 миллион адам өлүп атат. Сасык тумоодон, грипптен 650 миң эле адам өлүп атат. Айелдер айтып атышат, вот бардыгы азыр сен айткандай бардыгы паника кылып атышпайбы эми? Коркунучтуу, бул канчалык коркунучтуу деп атышат. Бул кыргыздан макал бар да, коркконго кош көрүнөт дегенчи. Коркконго кош көрүнөт. Вот ошол сыңары бул коркконго кош көрүнөт деген бул адамдардын өздөрүнүн ойлору, адамдардын өздөрүнүн ой образдары. Биз кандай жаман ойлор, ой образдарды элестетсек, биз ошол нерсени, ошол ситуацияларды биз өзүбүзгө тартабыз. Ошондуктан адамдагы ар кандай терс жаман ойлор адамдагы биринчи кезекте иммунитетти түшүрүп салат да. Иммунитет түшүрүп салгандан кийин адамда ар түрдүү өнөкөт оорулар да кошулуп, адамзат өлүмгө дуушар болушу мүмкүн да. Эми жана Асхат сен айткандай азыр иммунитет түшпөш үчүн бизде паника, коркунуч болбош керек экен да деп атпайсыңбы? Ооба, туура. Биринчиден адамда паника, жөн тынчсыздануу, коркунуч болбош керек. Экинчиден вирустагы бул дагы бир Кудай Тааламдын бир жараткан эмеси. Клеткалардын ичинде жашай турган Аллах Таалам жараткан, мындайча айтканда, агенти да. Биздин денебизде, адамдын денесинде өзү миллиондогон микробтор биз менен симбиоздо жашайт да. Симбиоз деген бири-бирине зыян келтирбей, бири-бирини мындайча айтканда толуктап жашап турушат да. Качан гана адамдар өздөрү жаман терс ойлор болгондо, терс ойлор деген кандай? Жийиркенич, бул мындай кек сактоо, жек көрүү, текеберлик, гыйбат, ушак, ушулардын бардыгы адамды агрессияга алып келет. Мындайча айтканда, раз адам агрессия болгондо адамда иммунитет түшүп кетет. Мындайча айтканда, адам энергиясын жоготот. Раз адамда энергия жоголгондо, ал адамда иммунитет түшүп кетет. Иммунитет түшүп кеткенден кийин буга кошумча дагы башка өнөкөт оорулар да кошулушу мүмкүн да. Эгерде адам өзүнүн оюн жакшы жакка өзгөртүп, врачтар көрсөткөндү так аткарса, анда толук бул ооруну жеңип кетебиз да. То есть Кыргызстанда толук жеңип кетебиз, карантинда бүтөт.
Ошон үчүн мисалдарды эми бизде азыр кыргыз азыркы мезгилдерде бул ойдун, акылдын прогресси болуп атпайбы? Бизде азыр ар бир айтылган сөзгө далил керек деп атпайбы? Эми бир притча эске келди да. Бир авлия зияратка жөнөсө алдыдан чума оорусу чыгыптыр да. Чуманы козгогон оору, чуманы козгогон эме. Ал айтып атат дейт, да. Мен Кудайдан өкүм келди, мен 100 000 адамдын өмүрүн алышым керек деп. Ошентип авлия дейт, тиги зияраттан кайтып келатып, кайра жанагы чумага жолугат дейт. Жолуга айтат дейт, сен өткөндө айтпадың беле 100 000 адамдын өмүрүн алышым керек деп. Азыр миллиондон ашык адам өлүп турго. Десе ал айтып атат, да, мен 100 000 адамдын өмүрүн алганмын. Бирок 900 000 адам ал паникадан, страхтан өлүп калды депчи. Ошол сыңары, мисалы бир койдун алдына суу, жем, чөбүнү баардыгын коюп туруп эле, бир клеткага карышкырды салып алып келип туруп койдун жанына коюп койсоң, 3 күндөн кийин баягы кой өлүп калат. Страхтан өлүп калат. Да. Эми булар эми притча болуп атат. Эми мен тарыхка кайрыла турган болсок, Чыңгыз хан да, Темучин ал өзүнүн атын Чыңгыз хан деп туруп өзгөрткөн да, мындайча айтканда күчтүү хан, жеңилбес хан деген ат менен жеңилбес хан деген атын өзгөртүп туруп, баягы элдерге ушундай азыр бизде тажвирус, коронавирус деген эмесини өзүнүн берет да, мындай азыркы тил менен айтканда реклама кылыпчы, пиар кылып бергенде, Мухаммед Шах, өргөнүчтүн шахы, Чыңгыз ханга караганда канча эсе армиясы көп болот. Армиясы өтө күчтүү армия болот да. Ошол шах бул жерде ушундай жеңилбес хан, Чыңгыз хан экен деп туруп, ошонун мен дагы армия жийишим керек деп коркконунан Иран жактарга армия топтойм деп армиясынын баарын артынан ээрчип жүрүп, акырында коркунучтан жүрүп, өзү жалгыз калып, ачка аралда өлүп атпайбы? Коркунуч нерсе менен. Болбосо мунун Чыңгыз хандын армиясын бир бөлүгү басып коймок да мунучу. Вот даже Адольф Гитлер өзүнүн приказын бузган 3 офицерди чакырып туруп, силерге өтө катуу жаза берилет деп, үчөөнү тең одиночный камерага камап туруп, бул камера уулуу камера. 6 сааттан кийин өлөсүңөр деп, 6 саат өткөндөн кийин жанагы камераны ачса, жанагы 2 солдат өлүп калган болот да. Кийинкисини ачса, кийинкиси дагы өлүм алдында жаткан. Какой-то убакыттан кийин ал дагы өлүп калат да. Бул жерде чындыгында бул камера эч кандай уулуу камера болгон эмес. Болгону бул Гитлердин сөзү болгон да. Бул уулуу камера деген. Да. Эксперимент болгон. Эми Асхат бул өзүндө болгон бир практикадан айтып берейин. Бирде бир бала өзүнүн бул жактагы дос урологко кайрылат. Ал аны текшерип көргөндөн кийин ал балага айтат, срочно операция кылбасаң, сеники рак. Да, рак депчи. Ал бала бир айдын ичинде ойлоно берип, 126 килограммдык бала 96 килограммга түшүп калат да. Чындыгында бул жерде эч кандай рак жок болчу да. Чындыгында кийин бир айдан кийин далилденет, бул жактарда рак жок болуп чыгат да. Вот ошон үчүн кээ бир адамдар бул азыркы убакта, азыркы мезгилде бул вирустан эмес, көпчүлүгү мына коркунучтан улам, паникадан улам инфаркт, инсульттарга чалдыгып атпайбы, депрессияга түшүп калып атпайбы. Ошонун кесепетинен бул дүйнө менен кээ бирлер кош айтышып атат, инсульт, инфарктка түшүпчү. Эми иммунитет жакшы болуш үчүн Кудай сактасын, эми сактанганды сактайт дейт. Эгерде адамдар эпидемиологдордун, инфекционисттердин айткандарын талаптагыдай так аткарып, ошо режимдерди сактаса, биз бул жугуштуу оорулардын жайылышына жол бербейбиз. Экинчиден, мындай оорулар дагы толук айыгып жок болуп кетет. Кудай буйруса, карантин да бүтөт. Төртүнчүдөн, адамдарда бул туура тамактануу. Азыр Кудайга шүгүр, бизде Кыргызстанда баардык тамактар бар, баардыгында витаминдер бар. Эч кандай паникага алдырбаш керек, баардык витаминдер өзүбүздө бар. Ошого Кудайга шүгүр дешибиз керек. Биз жаш кезде деле биз ата-энебиз, эгерде биз сасык тумоо грипп болуп кала турган болсок, бөбөктөр жаткан, чоң ата, чоң энелер бар бөлмөлөргө бизди убактылуу киргизбейт эле да. Ысырыкты төтүп, пиязды турап коюп эле. И какой-то момент муну биз өтө коркунучтуу деп албайт элек да. Бул сасык тумоо келди, бул 5-6 күндөн кийин, бир жуманын ичинде кайра кетет депчи.